ушундай мыкты музыкалык чыгармалардан соң биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй улантып жаткан чагыбыз, катарыбызга жаңыдан кошулган көрөрмандарыбызга кутман күн каалап өтөлү. Ал эми биздин студиябызга келип калган дагы өзгөчө кондокторубуз бар. Бардык жакшы жаңылыктарды алдын ала ушундай бир ысык кезинде тартуулаган Таңкылаев программасынын бүгүнкү келген меймандарыбыз, конокторубузду эске салып өтсөк, жакынкы күндөрү Бишкек Арена футболдук мекемесинде ушул Азияга тандап алуу туру боюнча, кичи футбол боюнча мелдеш өткөнү турат. Ал жакка ошол Кыргызстандын намысын коргоо үчүн даярданып жаткан Кыргыз футбол боюнча улуттук курама команданын оюнчулар биздин студияда орун алган. Анда Бекболот Акматалиев жана Данияр уулу Абдурахим мырзаларыбыз. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Негизи эле ушул Кутман таң деп айтып атабыз, анан ар кимдин таңы ар кандай атат экен. Кээ бирлер күндү тосуп алса, кээ бирлери ошол күн чыккандан кийин турабыз дегендей. Анан эле ушул спортсмендердин таңы кандай атат болду экен деген суроо жаралат экен, Спортчуларды канчада атып баштайсыздар? Негизи биз командабызда азыркы мына курама командада көпчүлүгү намаз окуйт. Багымдатта эле туруп, багымдаттан башталат. Таң эрте, Таң эрте багымдатка туруп, анан азыр жашаган жерибиз жакшы, жана мечит жаныбызда, мечитке аракет кылабыз. Эртең менен мечитке барып, багымдатты мечитте окуп, андан кийин өзүнүн жумуштарды аткарганы. Эң сонун Абдурахим мырза айтсаңыздар, жакында боло турган негизи эми майрам деп коелу, биз үчүн, көрүүчүлөр үчүн майрам, сиздер үчүн беттеш, оюн, ал эми жалпы кыргыз эли үчүн бир чечүүчү бир оюндар турат алдыгы жакта. Жанан ушул боло турган оюну 7-си, 9-у, 11 деп жатабыз, Бишкек Аренада өтө турган оюн, аны канчалык деңгээлде бизге маанилүү жана бул оюндун келечеги тууралуу айтсаңыз. Бизге деле ар бир оюн майрам өзү негизи. Тренировка ушунча кылып келип, оюнга келгенде өтө кубанычта чыгабыз, майрамга чыкканда эле. Бул оюндар өзү тандап алуу да Азияга. Если буларды утсак, ошо Азия финальный частька барабыз да, Таиландга. Азиянын эң мыкты делген командаларын ойногон мүмкүнчүлүк түзөт, Бүгүнкү күндө даярдыктар кызуу жүрүп жаткан экен да, анан ошол даярдыктар боюнча дагы кеп козгосок кандай болуп атат? Даярдыктар буга чейин физикалык жактан, анан тактикалык жактан даярданып келдик. Азыр уже бир жума калганына байланыштуу уже оюндар болуп жатат. Анан азыр көбүнчө тактикалык жүрүштөр. Себеби физикалык бере албайбыз. Оюнга чыкканыбызда чарчап бир аз эмне болуп калышы мүмкүн. Ошого азырынча только тактика. Күчтү сактап турган учуруңуздар экен да. Буюрса. Эң сонун Бекболот мырза айтсаңыздар. Негизи сиз ушул улуттук курамада дарбазачы болуп ойнойсуздар. Футболдук карьераңыз канча жаштан башталды эле? Футболдук карьерам чоң футбол ойноп баштаган биринчи. Чоң футбол университет кезинде баштадым. Ага чейин Түрк лицейде окугам. Түрк лицейде окуган үчүн бул сыртка чыгып футбол ойноо биз үчүн кыйын болчу. Университетке барганда университетте баштадым. Университетте деле биринчи, экинчи курста любительский турнирлерде ойноп жүрүп, 20 жашымда чоң футбол баштап, футзалга келгениме 24 жашымда келдим. Ошондон бери футзалда ойноп жүрөм. Бая айыл жергесинде же болбосо көчө футболунда дейбизби? Бая ушул жоро жолдош достордун арасында чуркай албаганы, толугураагы, ойной албаганы көп учурда дарбазачы кылып коет эмеспи? Негизи чоң футболдо, мындай профессионалдуу түрдө оюнда бул дарбазачы оюндун жартысы деп айтылат да. Анан дарбазачылыкты эмне болуп тандап калдыңыз? Дарбазачылык профессионалдуу бир командага келгем. Просмотрга ал жерден көрүп жүрүп, бир күн келсек, тренировкага 15 игрокпуз. 15тен экөөсү дарбазачы. Анан оюн кез жөн эле. Анан бизде дарбазачыбыз жок. Ким ойнойт, очередтен ойноп. Мен очередтен келип, менден кийин ойнодук. Ойногондон кийин тренер сразу чакырып, бул Казакстанда мындай Игита деген вратарь бар. Ал бут менен жакшы ойногон үчүн бул өтө чоң нерсе деп көрсөтүп берди мага. Өзүмө деле негизи кызыктуу болду. Анан айтып калды, көпчүлүк көп айтат азыр. Именно футзалда вратарь жок бизде.
вратарь жок. Аз бир эле Кирилл Ермолов бар, ал деле уже карьерасын аяктоо учурунда. Ошондуктан негизи оюнчу болуп деле жок ойнойм десем эч ким деле наразы болмок эмес. Эми ойноп жүрмөкмүн. Улуттук курама командага келбесем дагы мындай командаларда жүрмөкмүн да. Анан өзүм дарбазачы болом, Кыргызстанга жок дегенде кичине болсо дагы пайдам тийсин деп дарбазачылыкты алып калдым. Коргоп турайын. Коргоп турайын. Мисалы дүйнөлүк ушул мыкты дарбазачылардын карьерасын сурап өтсөк айтат да, айрымдар оюн практикасы көбүрөөк болуш үчүн дарбазачы болгом, айрымдар болсо туура эмес өзүмдүн воротама гол кирсе болуп уялгандан дарбазага тургам деп. Демек сиздики андай эмес экен. Меники андай эмес. Жоктон бе? Жоктон ошол тренер айткандан анан Кыргызстанда чынында келсе Кыргызстанда жок да. Дарбазачылык билбейм, баары жаман көрөбү же. Мындайча айтканда өтө ответственный да, өтө мисалы жоопкерчилик чоң. Бизде чоң футболдо дагы ойногом да. Чоң футболдо дагы ойногом да. Алай курама командада ойноп жүргөм да. Сезондун ортосунда бир вратарыбыз кетип калган. Бизде өзү негизи 3 вратар болчу. Бирөөсү дарбазачы кетип калып, анын ордуна сен дарбазачы бол деп сурагандан дарбазачы болгом. Ошондо тренер айткан 90 минут кандай гана топторду алып чык. 90-чу минутта, акыркы минутта жөнөкөй бир гол кирип кетсе, болду сен. Жокко чыгат да оюндун баары. Эч ким сенин баягы тоскондоруңду 90 минутта кандай аракет кылгандарыңды эч ким көрбөй калат дейт. Сен ошибка кылганың бул элге мындай чоң көрүнүш болуп көрүнүп калат, ошол боюнча сен жаман болуп калып кетесиң. Ошон үчүн акыркы минуттага чейин бекем туруш керек. Бекем туруш керек. Бул дарбазачылыкта бирден бир мындай өзгөчөлүк шамдагайлык болсо дагы бир мыкты дарбазачы болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Топту сезе билүү деген жөндөмдүк болсо керек, Кандай жөндөмдөр керек? Мисалы башкалардан айырмаланган. Өтө көп бул оюнду полянын баарын көрөсүң да. Полянын көргөндөн кийин ар бирине подсказ беришиң керек. Сен оңго, артыңда игрок калып кетти. Бүт баарына концентрация деп коет, баягы эч жоготпошуң керек. Бүт карап, себеби бир аз жоготтуң, бир аз дарбазаны жоготтуң, бул утулдуң деген гол дегенге алып барат да. Себеби дарбазаны жоготтуң, уже аркы жагыңда тееп атат, жетишпей каласың. Бизге миллиметр болсо дагы керек. Демек ар бир оюнчу сиздин көз алдыңызда турат, ар бирине айтып турушубуз керек. Булга пас бер же бул жагыңда артыңда игрок калып кетти. Андай кыл, мындай кыл. Себеби бизге баары көрүнөт, аларга көрүнбөй калышы мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан да болсо керек, мисалы дүйнөлүк практикада көбүн эсе дарбазачылар капитан команда болот эмеспи? Чоң ири клубдарда, анан алар анткени баардыгын көрүп турууга мүмкүнчүлүк болот да. Абдурахим мырза, сиздин позицияңыз тууралуу сөз кылсак. Защитник болуп ойнойм. Коргоочу. Ушул негизинен футзалга келишиңиздин себеби, мисалы көпчүлүк учурда баардык спорттун падышасы футбол деп келебиз. Футбол десе көбүбүздүн эсибизге эле ушул жана чоң футбол түшөт да. Бирок футболдун көптөгөн түрлөрү бар да. Футзал бар, же болбосо баягы тала футболу деп коебузбу, пляжный футбол деп коебуз, жээктеги футбол жана ушундай эле чоң футбол. Анан сиз бул футболго кандайча келип калдыңыз? Мен негизи чоң футболдон баштагам, чоң футбол ойногом, андан кийин чуркуп атып чарчап анан бияка. Ошо андан кийин досторум чакырган, ошо келип көрбөйсүңбү деп. 19 жашымда биринчи Жакшылык Намыс деген команда бар болчу футзалдын. Бүт жаштар ойночу да. Ошол жака баргам. Ал жакта тренер, азыркы сборныйдын тренери болчу, Марат Бана. Ошо менен футзал башталган. 2 жыл ойноп, андан кийин кайра Большого келип 1 жыл Алгада ойноп, анан кайра футзалга. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн экен да, чоң футбол талаасы чоң көрүнгөндөн бул жактан көбүрөөк чуркайсың, көбүрөөк чуркайсың, бирок ага караганда футзал, кичи футболдон көбүрөөк энергия коргон деп атат, тынымсыз алдыга артка бир токтоп калсаң болбойт. Чоң футболдо 11 оюнчу болуп бирөө басып берсе билинбей деле калат да, яктанчы. Коргоочулардын өзүнүн орду бар. Бул жакта коргоочу, чабуулчу баарыныкы тең мындай тынымсыз кыймылда болуп турганда гана мындай жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүк болот эмеспи? Негизи эле ошол көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн ошол чоң футбол менен ушул кичи футболдун дейбизби айырмачылыгы эмнеде? Ушул адамдардын санында эле болуп калабы же болбосо дагы бир эл билбеген өзгөчөлүктөр барбы?
Чоң футбол менен мини футбол бул эки башка деп айтсак болот. Себеби техникалык жактан, тактикалык жактан, физикалык жактан баардыгы эки бөлөк. Айтып кетсем, дарбазачылык бул мен мына мини футболго келгенде көптөгөн дарбазачылардын эмне деген интервьюларын издеп, себеби алар интервью бергенде баягы өзүңө бир нерсе алабыз да, алардын оюндарын көрүп, ошондо бир испаниялык дарбазачы мини футболдон интервью берген. Футзалда эң жакшы дарбазачы бул бутунда турган, эч качан секирбеген. Чоң футболдо эми секирбесең жетпейсиң да. Мини футболдо секирбей бутта турат. Бизде көбүнчө жакын жерден удар болгон үчүн биз аны бут менен тоскон аракет кылабыз. Шпагатка отуруп. Бизге көбүрөөк ошол эмнегибиз керек. Сиз баягындай полевой футболист деп коесуңуз, же талаада ойногон футболчу болуп турган, дарбаза турганда да өзүнүн бир жардамдары болсо керек, бут менен көп нерсени алып көнүп каласыз. Чемпионаттарда чыгып жардам берем командаларга. Бизде деле улуттук курам командада жанагы уже эч кимге таппай калганда мага пас берип, мен бир оюн ашыкча оюнчу болуп, ошого жардам берген аракет кылам. Бүгүнкү күндө мисалы көпчүлүк нерсе дүйнөдө баардыгы баягы кыскарууга келип атат деп келебиз да. Эгерде маданият жаатын, адабият жаатын ала турган болсок, мурункудай романдар жазылбай калды. Азыркы күндө элдер эссе аңгемеге өтүп барат. Театр жаатында 4-5 сааттык спектакльдер жок, азыр 1,5 саатка кыскарды. Кинолордун убактылары кыскарды. Ушул сыяктуу эле мисалы буга чейин чоң футбол элге абдан белгилүү болсо, кичи футболдун балким же футзалдын келечеги эмнеден туулуп баштагандыр балким. Ушул тууралуу, келечеги тууралуу сөз кылсак. Чоң футбол бул адашпасам канча кылымдардан бери келе жатат да. Мини футбол болсо, футзал болсо, бул бизге Азияга келгени 99-жылы келген. Ага чейин 87 адашпасам ошол жылдары ойлоп табылган. Бул баскетбольный поляда башында ошол жерде башталган. Дене тарбиядан берген мугалим ойлоп тапкан. Бул жаңыдан ойлоп табылган болгон үчүн ошого популярдуу боло элек болуш керек. Бул барган сайын элдер көңүл буруп, элдерге жагып, уже келечеги алдыдагы деген. Бекболот мырза, мисалы көпчүлүгүбүз эле, мисалы мен деле же башка жолдош досторум деле бүгүн футбол ойнойлу, футболго келди деп айтып беребиз го, жалпы элечи. Менен театрда айкалыштырган улуу актриса Бакен Кыдыкееванын 100 жылдык мааракеси түрк дүйнөсү үчүн Түрксой эл аралык уюму тарабынан Бул баягы аш тойдо дегенде болуп, майрамдарда 9-май 31 деген сыяктуу да, чоң эле элит аймактарда өнөткөнбүз. Анан мисалы футбол деп жалпылап айтып коюуда, мисалы сиздердин кичи футбол же болбосо футзал деп футзал оюнчулары мисалы таарынып калбайсыздарбы сиздердин оюнда атайын атап айтпай аткандыгы үчүн? Жок, анысы эми бул футболдун профессионалдык деңгээлде 4 түрү бар да. Баары эле футболчу болуп кала берет негизи. Менин оюмда бул чоң футбол бар, анан биз ойногон футзал бар, анан кум үстүндө бар, анан мини футбол бар. Бул мини футбол биздикиндей эле, просто правилалары бөлөк. Аутту кол менен ыргытып, ошондой нерсе бар да. Ошо мини футбол менен футзалдын айырмачылыгы тууралуу сөз кылсак. Баягы газон талаасы менен же болбосо жабык имаратта оюн өткөндөнбү же айырмачылыгы? Бул газондо өткөн ал любительдер гана ойнойт. Профессионалдык деңгээлде жок. Бул футзал менен мини футболдун айырмасы экөө тең талаасы бир, экөө тең залдын ичинде болот. Анан айырмасы тактикада, правиласында эле. Себеби алар биз аутту линияга топту коюп, бут менен баштасак, алар кол менен ыргытып, чоң футболдогудай эле кол менен ыргытышат. Ошондой кичинекей, ошондой кичинекей. Азыр жаңы айтып калбадыңызбы, футзал кийин гана ойлоп табылгандыктан элге кеңири тарай элек деп, жанан бүгүнкү күндө ошол биздин өлкөдө, Кыргызстанда абалы кандай болуп турган учуру? Бизде
Кыргызстанда буюрса жакшы ниет кылабыз, жакшы эле. Кызыккандар абдан көп футзалга. Бизде жанагы поколение алмашты деп коет. Доор алмашты. Чоңдорубуз кетип, жаштар келип жаткан учуру. Ошондуктан бир аз артка кайтып, эми чыгып келаткан учурубуз го дейм. Себеби биздин тренерлер, биздин азыркы машыктыруучуларыбыз убагында ойноп жүргөндө булар мыкты деңгээлге жеткен. Бирок анын артында канча гана бир аз пауза болуп калгандай сыяктуу да. Алар кетип, алардын ордуна доор алмашканда бир аз ортодо бир муун жок болуп бир аз аксадыга окшойт ошол учурда. Мамлекет тараптан сиздерге кандай жардамдар көрсөтүлүп, балким кандай колдоолор болуп жатат? Мамлекет колдон келишинче биз сураган нерселерибизди бүт баарын аткарып берип жатат. Эң мыкты жатаканаларда жаткызып, мыкты тамак аштарды берип, витаминдерди алып берип, уже бардык жагынан мыкты негизи. Жакшы. Баягы федерациялар көп эмеспи? Анан ар кыл тармакта федерациянын ошол өкүлдөрү менен сүйлөшүп калсак айтат да, мисалы өздөрүнүн багыттаган гана спорттун түрүнө көбүрөөк көңүл бурат депчи. Ушул сыяктуу жагдай мисалы Кыргыз футбол союзунда жокпу деп айткым келет да. Анткени чындыгында футболго көңүл буралы десе, жаңы мисалы стадионубуз жок деп негизги көйгөй болуп келет да. Бизге жаңы стадион курулуу алдында турат, жана башка чоң ири мелдештер өткөрүүдө уялып атабыз деп айтып калабыз да. Футзал жаатында мисалы жетишээрлик бизде сапаттуу талааларыбыз барбы? Биринчи сурообуз. Анан федерация негизинен ошол чоң футбол, анан кийин сиздердикиндей футзал деп бөлбөйбү? Мындай караганы кандай сиздерге? Негизи ал биздин федерация эч качан бөлгөн эмес. Мындан кийин да бөлбөйт деген үмүттөбүз, бөлүнбөйт го. Себеби бизде футзалда талааларыбыз Кудайга шүгүр Газпромдор куруп берген. Ар бир чөлкөмдө бар, областтарда. Оштон башка. Көлдө бар, чүйдө бар. Баарында бар, Ошто жок, бир эле. Бирок пландар азыр сүйлөшүп келебиз, дагы деле буюрса пландар бар. Зал курабыз, дагы мыкты залдарды курабыз деген пландар бар. Буюрса алар ишке ашса, дагы жакшы талаалары болуп, футзал талаалары болуп. Ошо өзүңүз айтканыңыз, мисалы Газпром ден соолукту чыңдоо борборлорду мисалы толук сапатка жооп берет деп дүйнө чемпионаттарын көп өткөрүп келесиз да. Ошол эле дзюдо жаатында, күрөш башка жагында. Анан эмне себептен Бишкек аренаны тандап алыштуу болду экен бул оюн? Бишкек аренаны тандаган себеби бул күйөрмандардын көбүрөөк батуусунда болуш керек негизи. Себеби биздин Газпромго бизде күйөрмандар көп да, келебиз деген, көрөбүз деген. Газпромдо күйөрмандар аз санда батып калат, ошондуктан тандады окшойт Бишкек аренаны. Жакшы. Элдин келүүсүнө жараша демек э. Андан сырткары ошол суроо бергим келип турат да, бүгүнкү күндө ошол сиздер оюндар өз учурунда болуп турат дегендей, ага даярдыктар өз учурунда, андан сырткаркы убактарда сиздер эмне менен алектенесиздер, же болбосо атайын окуу жайларда окуп, балким бүттүңүздөр, же болбосо өзүңүздөрдүн башка кесибиңиздер бар? Мен азыр физкультурный академияда окуйм. 3-курсмун курсмун. Кайсыл жаатта? Футбол жаатында? Ооба, футбол жаат. Келечекте ошо машыктыруучу же футбол өнүктүрүү? Машыктыруучу. Машыктыруучу жаатта. Мен өзүм айта кетсем 2 дипломум бар. Биринчиси биолог, мугалим. Бирок ал кесип менен иштеп кеткеним жок. Экинчим бул дене тарбия мугалимдиги. Азыр Ошмуда эмгектенип келем. Ошмуда иштеп жатам. Ошол анын бош учурунда буюрса дагы 1-2 варианттарым бар. Бул тренерлик жагынан аны деле алып кетем деген үмүттөмүн. Себеби бизде Ошто ал жагынан аксап турат бир аз. Ошого Ошто тандап, Ошто буюрса бир мектеп ачам деген үмүттөмүн. Эң соң Бекмол мырза, ушундан улам бергим келип жатат суроочу, мисалы футболчу, профессионалдуу деңгээлде футболчу болуп Кыргызстанда, мисалы жакшы жашоодо жашоого мүмкүнчүлүк барбы бизде? Футболго жакшы эле көңүл бурулабы дегендей? Футболго
ооба жакшы эле көңүл бурулат. Ошол футбол менен жашап, футбол менен өмүр сүрүп келебиз. Биз эле эмес, чоң футболдогулар деле. Себеби чоң футболдо өзүбүз чоң футбол ойногонубуз үчүн ал жерде баары досторубуз, байкелерибиз бар. Алар менен деле сүйлөшүп келебиз, алар деле жакшы дейт. Бизде деле Кудайга шүгүр, жаман эмес. Футзал менен бул үй бүлөнү бакса болот. Негизгиси ошол да. Негизгиси ошол. Эң сонунан футбол жаатындагы эң бир чоң жаңылыктардын бири десек болот го. Быйыл мисалы легендарлуу Барселона оюнчулары келип биздин оюн талаада оюн өткөрдү. Алар өздөрүнүн академиясын курду дегендейчи. Анан бунун сиздердин ошо кичи футзалга тийгизген таасири бар болобу негизи эле? Көңүл бурдура алабы дегендей. Бул чоң футбол бул ар бир бул мектептердин бизге пайдасы бар. Чоң футбол болобу, кичи футбол болобу. Себеби чоң футбол ойноп ошол мектептен чыккандан кийин баары эле чоң футбол ойноп кетпейт. Себеби кээ биркилер футбол менен жаатында кеткиси келет, бирок командага туура келбей калат, команданын эмеси толуп калат. Анан алар футболдон алыс кете албайт да. Алар бир аз сыртка чыккандан кийин, футболду уже таштагандан кийин, биз эми алардын биз деле карап турабыз аларды. Чыгып калса бизге келип көрбөйсүңбү? Чоң футбол окшобой калды, бирок кокус футзал окшоп калат деп. Анткени базасы бар да. Базасы бар да алардын, техникалык, тактикалык. Аларды алып, бир аз үйрөтүп, өзүбүзгө тактикасын эле үйрөтсөк, ойноп кетет буюрса. Ал эми Абдурахим мырза, негизи чоң футболдо мындай түшүнүк бар да. Жекелик мүнөздөгү мыкты оюнчу деген түшүнүктөр бар эмеспи? Бул канчалык деңгээлде ошол футзалга өзүнүн орду бар, мааниси бар дегенде. Сиздерде да мисалы мыкты оюнчу, бирок өзү жалгыз ойной алган оюнчулар дагы мындай орду болобу? Албетте болот. Футзалда дагы бар андай оюнчулар. Мыкты бомбардир, мыкты оюнчу. Негизги себеп ошол сиздерде мындай командный оюн деп айтсак болот, анткени бир оюн эле аксап калса оюнчу, бир эле оюнчу ойнобой калса бул өтө аз болуп калат да. Чоң футболдо бул билинбей калышы мүмкүн, себеби ал жерде бир оюнчу ойнобой калса, артында дагы 10 оюнчу бар. 9 оюнчу, бир дарбазачы бар. Бизде 5 элес да. Бирөө жок болуп калса болду, уже жетишпей калабыз го. Ал эми ошол футзал боюнча мисалы эми бүгүнкү тил менен заманбап жаш балдарга түшүнүктүүрөөк болуш үчүн ошол эле Криштиану Роналду, Месси, Неймар деген сыяктуу өзүнүн футбол жылдыздары барбы? Албетте бар. Мага жага турган игрок Фалькао. Ал футзалдын легендасы. Фалькаону футзалдын королу деп көп айтылат. Футзалдын королу бул Фалькао. Анын даже Instagram баракчасына кирип көрсөңүз, өзгөчө бир мындай техникалык, тактикалык нерсе бар да. Негизи ал жерге көп киргизип турат. Анын голдору мындайча айтканда рахат ала турган, бул көрөрмандардын купулуна толо турган голдору бар. Эң сонун. Бекбол мырза, бир соңку суроолордун бири болсун, ошол кыргыз футболчуларына дейли, же болбосо кыргыз спортчуларына мындай дагы алдыга өрчүп кете албай жатканына, же болбосо тоскоол болуп аткан бир себеби барбы? Кайсыл жааттан эгер өзүн өнүктүрө турган болсо, өстүрө турган болсо, мындан да жакшы ийгиликтер жаралат эле. Айтып кетерим, бул негизи кээ биркилер футболист болом, дагы футбол менен кетем, футбол менен өмүр сүрөм дегендерге айтып кетерим, биринчиден бул дисциплина. Өз убагында уктап, өз убагында туруп, өз убагында тамагын ичип, баардык нерсени өз убагында кылган жакшы негизи. Ошондой кылып, анан бир аз сабыр керек. Эми кыйынчылыктар болот, ар кандай баардык эле тармакта кыйынчылык болот да. Бут тоскондор болот, артынан сүйлөгөндөр болот, ар нерсе болот. Бирок эч нерсеге карабай аракет кылса, буюрса мыкты футболчулар болот деген үмүттөбүз. Мыкты футболчулар чыгат деген. Эң сонун ал эми жалпы ушул
футбол жаатына дейбизби, же болбосо спорт жаатына кызыккан жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө да айтып кете турган жаңылык, мисалы ар тармактан маданият жаатын, футбол жаатын өнүктүрүүгө өз салымын кошуун аракетинде болуп жатпайбы? Мамлекет дагы кызыктар да, мисалы футбол жаатынан. Анан жалпы биздин ушул ата энелерге жана ошондой эле келечекте ушул спортчу болом дегендерге айтарыбыз, тил үйрөнүш керек, сөзсүз түрдө. Маселе мисалы ушул кичи футбол боюнча дагы биздин башкы машыктыруучу Бразилиядан келген машыктыруучубуз бар. Ошол эле чоң футболдо мисалы Штефан Таркович ал менен дагы англис тилинде сүйлөшүү керек деген сыяктуу. Анан ушул жаатта мисалы тил үйрөнүү жаатына дагы ыктап, балким бир чакырык таштап өтсөк. Айтып кетерим, бул биринчиден бардык эле тренерлер менен сүйлөшүп калганыбызда эми мыкты тренерлердин баары айтат. Биринчи очередь, биринчи бул окугула сабакты дейт. Көп окугула. Бизге азыр дагы деле мисалы окууну бүттүм, мисалы айтпайм, 2 дипломум бар. Бирок биз дагы деле окуган аракет кылабыз. Китептерди издеп тауып, китептерден бир нерсе үйрөнүп, себеби бул илим алуу бул төрөлгөндөн өлгөнгө чейин дейт го. Илим алуу керек, окуу керек. Бул эч качан ашыкча болуп калбайт. Эч качан багы пайдасы тийбейт эмес, пайдасы ар дайым бар. Эң мыкты инвестиция, э? Мисалы бизде көп учурларда чет өлкөгө чыгабыз, чет өлкөгө чыгып башка тренерлер менен сүйлөшүп калабыз. Ошол кездерде бул тил керек болот. Биринчиден, экинчиден башка чет өлкөдөн бир командалар чакырса, тил билбесе кантип барабыз. Ушундай учурлар болгон, өзүмдөн билем, 1-2 футзалчыларды тааныйм. Башка мамлекетке барат, ойногону. Бирок тил билбеген үчүн ал мамлекетте ойноп кете албайт. Кайра кайтып келет. Туура, анткени чындыгында футболчу болуп өнүгөм деп, балким эгерде карьерасы ушундай бир мыкты деңгээлде өнүгүп кетсе дагы, баягы футболдун мекени Англия деп келебиз, ошол эле Бразилияда эле талашып келет бул убакта. Анан дүйнөлүк тилдерди билишибиз керек да. Эгерде мыкты клубтарда ойнойбуз десек. Же болбосо сиз айткандай баягы мыкты маектерди котормосу жок көрүү үчүн дагы тил билүү бизге негизги милдет деп билсек болот. Ал эми жалпы ушул Кыргыз Республикасынын футзал боюнча федерация, футзал боюнча жалпы курама команданын атынан дагы ушул 7-синде, 9-унда жана 11-inde өтө турган Бишкек аренада дагы беттешке чакырып өтөлү. Анткени колдоочулар сиздерге керек болсо керек, э? Албетте. Колдоочулар тууралуу, алардын мындай орду тууралуу айтып өтсөңүздөр, балким дагы келе турган көрөрмандар көбүрөөк болот дегендей. Айтып кетербиз, биз буга чейин жолдоштук беттештерди өткөзүп келебиз. Жолдоштук беттештер бул жабык түрдө өтүп жатат. Себеби биз оюнубузду Ливан издеп эле жүрөт. Кокус чыгып калса биздин тактикаларды бүт баарын билип алат. Ошого жабык түрдө өткөзүп келгенибиз үчүн бизге күйөрмандар бир аз жетишпей жатат. Кээ бир учурлар болот, жанагы мындай ойногусу келет, мындай аракет кылат, бирок артынан колдоп сүрөп турган адам жок болгон үчүн баягы ачылып кете албайт да оюнчуларчы. Бизге ошон үчүн биринчи орунда бул бизге күйөрмандарыбыз керек. Бизге колдоп, бизди сүрөп турса, биз колдон келишинче мындай ойноп беребиз. Эң сонун баягы Кыргызстанда өтүп жаткандагы бир чоң преимущество дейбизби, чоң бир ийгилиги болсо керек, э? Өз жерибизде биринчиден, анан өз колдоочуларыбыз болсо дагы бул алдыга сүрөт деген ишенимибиз чоң. Ал эми сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз Республикасынын ушул футбол союзунун атайы ушул футзал боюнча келген биздин мыкты оюнчулар биздин студияда орун алды. Кыргыз Республикасы футзал боюнча улуттук курама команданын оюнчулары Бекболот Акматалиев жана Данияр уулу Абдурахим мырзалар сиздерге кең келечек жана футбол жаатында же негизи эле кайсыл тармак болбосун өнүгүү өсүүнү гана каалайбыз. Ал эми алдыңкы оюндарда биз спортчулардан ар убак гана жеңиштерди күтүп келебиз. Анткени спорттун негизги өзөгү бул жеңиш да. Эгер жеңиш болгон жери болсо, анда ийгилик бар экен, колдош керек экен, сүрөш керек экен деген да түшүнүктөр болот эмеспи? Дагы ошондуктан ушул жалпы биздин көрөрмандарыбызды чакырып өтсөк, 7-9 жана 11
октябрь күндөрү Бишкек арена, Борбор калабыз Бишкек шаарына жайгашкан ушундай бир мекемеде Азияга тандап алуу оюну болот. Ар бириңиздер келип, колдоп, сүрөп, биздин оюнчуларды алдыга сүрөп туруңуздар дейли. Бул жашоодо көптөгөн спорттун түрлөрү бар деп айтып келебиз, бирок бардык спорттун башын бириктирген жана ошол спорттун падышасы деп футболду билип келебиз. Футбол биздин өлкөбүздө өнүгүү жолунда, алар дагы жакшы өнүгүү үчүн сөзсүз түрдө колдоо керек дейбиз. Бизге келген меймандар бүгүн ушул футзал боюнча жалпылай маалымат берип өттү. Эгерде ушул берүүнү толук кандуу кайсы жактан көрөм десеңиздер, YouTube баракчага сөзсүз түрдө жайгаштырабыз дейли. Ал эми Таңкы Лайв программасы өз уктуруусун алдыны көздөй улантырмакчы.